Ассаламу алейкум туугандар, бул Адилхан Жантемир. Ушул Адилхан кийинип турган элегантный кийимдин автору мынакей Айдар мырза. Айдар мырза ушул мына Тейлор Уста деген тигүүчүлөрдү окутуучу жердин основатели. Ушул жерде ачкан адам. Эгерде кимде ким өзүнө мыкты, элегантный, өзүнө жаккан, өзүнүн дене мүчөсүнө дал келе турган кийимди тиктиргиси келсе, жана ошондойду тиккенди үйрөнгүсү келсе, мынакей Айдар абыбызга келиңиз деп мен чын жүрөгүмдөн сунуштайм. Жана сиздин өзүңүздүн оюңузду сурайлы, эгерде ушундай кийимди тигиш үчүн ушундай канча тажрыйбаны, кандай өзүңүздүн билим деңгээлиңизде колдондуңуз? Ооба, сөзсүз өзүңүз айткандай, билим жана тажрыйбанын артынан ушундай кийимди жаратса болот. Ал үчүн эмгек кылыш керек. Ошол тажрыйба эмгектин артынан келет, эмгектениш керек, талыкпай эмгектениш керек. Эмгектенүүдөн мурун окуп алыш керек. Окуп, түшүнүк алыш керек. Ликава тигүүчүлүктүн технологиясын үйрөнүш керек да. Ошонун артынан жасаса болот. Кызыгуу керек. Чынында бул жумуш өзүнчө кызыктуу. Чынында бир жерде отуруп иштеп бир нерсе жаратасың. Каждый ишиңде бир нерсе жаратасың. Бул аябай кызыктуу жумуш, чынында. Чыгармачылык. Өзүң каалагандай кыла баштайсың. Ошол эле сиз кийип турган жаказы туруп тура турган мага ушундай керек деп сиз өзүңүз айткансыз. Мен ушуну жазап сизге кийгизгенче аябай толкунданган да, себеби мен жасаган нерсе буйрутма бердиңиз да. Буйрутма жагыш керек адамга. Анан аябай жакты, мен жасай алдым. Бул дагы бир ишеничти камтыйт, өзүңө ишенич пайда болот. Мен жасай алдым. Конечно, албетте бул кимдир бирөөлүгү оңой болушу мүмкүн. Тиккендер билип жүрөт, билет бул көйнөктүн жаказын башкача чыгарганбыз. Жөнөкөй көйнөктү эмес, башкача основасы менен чыгарганбыз. Бул тигүүчүлүктө. Өзүңүз айткандай жана эмне кылыш керек дегенге, мындай кийимдерди окуш керек. Келиңиздер, ушул биздин окуу жайга келип, үйрөнүп, биздин окуу жайда көп 95% эмеде практика жүзүндө үйрөнөсүздөр. Туугандар, өз кезигибизде ушул Айдар абызга мен чын жүрөгүмдөн ыраазычылык билдирип коеюн. Анткени мындай кийимди магазинден таппай койгондуктан сурандык да. Биз ошо чыгармачылык чөйрөдө жүргөн үчүн, элди туурабай кийингендигибиз үчүн өзгө жаккан кийим керек деп анан тапшырык бердик да, анан ойдогудай бизге жаккандай кылып сонун кылып кийим тигип берди. Анда демек сизге келген адам бат эле, тез эле буюрса үйрөнүп кетет экен да. Анда эмесе туугандар, баарыңыздарды ушул Тейлор Уста борборуна келип, ушул жактан окуп үйрөнүүңүздөргө сунуштайм. Ушул Адилхан кийинип турган кийимдин автору мынакей Айдар мырза. Эми баардыгыбыз эле ушундай кийимди өз алдыбызча тиккибиз келет экен да. Ошондо сиз эмне айтасыз? Мен сунуштайм сразу эле. Окуу борборуга келиш керек. Мен айтпайм, ушул жерге эле келсең мен үйрөтөм, мен эле дебейм. Толтура окуу жай борбору, ар кимдин өзүнүн бир эмеси каалаган жерге барып окуса болот. Мен өзүмө да чакыра кетем, ушул жерге келип окуп, үйрөнүп, ушундай кийимдерди жаратса болот. Себеби окуп үйрөнгөнүн себеби анын технологиясын биринчи үйрөнөт, андан кийин тажрыйба топтоп иштейт бир аз. Андан кийин жасаса болот. Туугандар, Айдар абабыз кичине мындай скромный болуп атат да. Бул окуу жай, окуу жери Тейлор Уста деп аталат. Ошонун основатели мына Айдар абабыз да. Көптөгөн мыкты адамдарды ушул жерден кандай тигиш керек, кандай дизайнер болуш керек, ошонун баарын окутуп үйрөтөт. Өзүнүн 10 жылдан ашык тажрыйбасы бар. Өзүңүзгө өтө мыкты, сапаттуу, мындай стильный кийингим келет десеңиз, анда Айдар абабызга келиңиз. Ошону мен сиздерге баарыңыздарга чын жүрөгүмдөн сунуштайм. Мен бул чөйрөдө окугам, 10 жыл мурун окуусун бүткөм. Канча жыл иштедим. Ошонун артынан анан ушундай кийим керек болгону жана өзүңүз айткандай каалоо, визуально чийиш керек. Кийимдерди кандай десем, адамга жараша тандаш керек. Мисалы сиз каалагандай жасап аракет кылдым, сизге жагып калды. Мындай жакасы менен деле. Аябай сүйүндүм. Себеби заказыңды бирөөнүн буйрутмасын дейин, буйрутмасын оюндагыдай аткарсаң, бул кубанычтуу болосуң да, мындай. Өзүңө мындай ишеним пайда болот. Анан сизге мисалы ушул жаказын аябай көп жаказына басым жасасыңыз эле, мага ушундай керек, түз туруп туруш керек деп анан кийгизип көрсөм аябай жакты.
ооба. Демек кыла алып турам, жасай алат экен да. Демек жасаш үчүн көңүл керек, кичине билим керек, анан кийин тажрыйба. Ооба. Ошо жакасы деп калдыңыз. Жакка шалпайып жатып турганга караганда тик туруп турган жакшы эмеспи? Эми ушундай кийимди өз алдынча тигип алгысы келген адамдарга эмне дейсиз? Өз алдынча тигип алганга окуусунда сунуштайм көбүнчө. Айтпайм, көп жерде окуусу бар. 5 жыл окуган колледждер бар, курстар бар. Адам өзү тандаш керек. Окуй турган жерге барып бетме бет сүйлөш керек. Ал жер кандай үйрөтөт, ким үйрөтөт, кандай методика менен үйрөтөт. Барып жолугуусун каалайм. Себеби мага көп чалышат да, аябай көп чалышат. Телефондон эле сүйлөшө берет. Мен айтам, келип көрүңүз. Кандай үйрөнөсүз, кантип үйрөнүп атасыз, кимдер үйрөнүп атат. Ошон үчүн мен мисалы бир жерге окуй турган болсом, сөзсүз ал кишиге көрүшүм керек. Мени үйрөтүп аткан киши өзү үйрөткөн киши өзү ошону жакшы билеби. Мен ошого басым жасайм. Анын сценарийинде келип окуган адамдарга сунуштайт элем, келиңиздер. Мен өзүм кылганды да билем, үйрөтө да алат экен. Анткени колумдан өткөн, үйрөнүп чыгып иштеп жүргөн балдар бар да. Окуш керек, билим алыш керек, сөзсүз. Билимдин артынан тажрыйба, андан кийин заказ алып, өздөрүнө кандай бир ателье деп коет го, ателье ачса, цех ачса болот да. Урматтуу туугандар, мына ушул жер Айдар мырзанын Тейлор уста деген тигүүчүлөрдү окутуучу, атайын окутуучу жер. Жана сиздин кийимди мыкты, өзүңүзгө жаккан, элегантный кылып тигип бере турган адам деп айтсак болот.